Assalamualaikum. Bakmalar, salmasızlar. Cinselini götürüyor. Baklava semineri. Sizlerle geldi. Bunlar bizim Kırgızistan boyunca bakmacılık ayağı var. Tamamı, önümü, yerlerinde varlığı, bakmacılığa köngül, ötörüm kullanılır. Bakmacılıktan köp kireçle tapsak bolup gelen, bakmacılıktan faydası yok gelen de yerlerinde varlığı, kızıquu fayda oldu. Emin uşul kızıquunu fayda olganda, bizden жалпы Kırgızistan yeri hiçbir adaşmasdan öte sapaptуу, ertege результативдүү bakmacılık жасаш керек да. Adашып, ertege bazarga чыкканда өтпөй кала турган, же болбосо ысык жерге суук жердин мөмөсүн отургузуп алып, же болбосо суук жердикин ысык жерге отургузуп алып, адашуулар болбосун деп, мына Борбор Азия балкандар коом болуп, общество болуп түзүлгөндөн бери биз ушул элдерди кыдырып, элдерге туура багманчылыкты жасоону үйрөтүп келебиз. Анан кийин өзүбүздүн тажрыйбабызда мына канча жылдан бери иш аракеттерди жасап, бактарды отургузуп, ошолордун мөмөсүн сатып, кайсынысы бизге жакшы түшөт экен деген суроого биз жооп таптык. Биз азыр ошо жоопту силерге алып келип, силерди дагы ошо жооптор менен тааныштырабыз. Мына туугандар, азыр мына экранды карасаңыздар, мына Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Jeramine, Scarlet Sopor деген бул алмалар. Мына ушул Red Chief деген алма азыр дүйнө жүзүндө эң жакшы сатылып аткан алмалардын топ 10 ошолордун катарына кирет да, базар аябай жакшы. Сурамжылоо боюнча Red Chief'ти ошол дүйнө жүзүндөгү башты 30% киши тааныйт экен, Red Chief сатып. Анан базары дагы аябай жакшы экен. Биз деген азыр жасап аткан бардык багбанчылыктарыбыз, биз жасап аткан бардык иштерибиз бизге бир пайда алып келсин, пайдаланалы ушуну деп жүрөбүз да биз. Пайда болсун бизге, акча болсун деп аткан экен, мына элдерге дагы туура түшүндүрмө берип, эртеге ошолор бак отургуза турган болсо, эртеге ошолордун мөмөлөрүн жакшы сатыш керек. Ошону дүйнө тааныш керек деген иш аракеттер менен мына ушул зимний алмалардан сап башына мына Red Chief'ти койдук. Одан кийинки алма Golden Delicious, сап сары болот. Элдин бардыгы жакшы сатып алат буну. Анан Францияда эки эле алма отургузтурат экен, бирөөсү Star Cripson экен, бирөөсү ушул Golden Delicious экен. Мына азыр биз дагы Борбор Азия багбандар биримдиги ушул алма кыргызстанда жакшы результат көрсөткөнлүгү үчүн ушул Golden Delicious'ти бизди өзүбүздүн мына списокко кошуп, бул экинчи алма. Бул кышка сакталуучу алмалардан мына ушул бакаятада өтө жакшы результат берет. Кийинкиси Granny Smith алмасы. Бул Granny Smith алмасынан Мичурин баягы Семиренко алмасын шудан алып чыккан. Шудан кыйыштырып алып чыккан дагы. Бирок бул сорт өзү бузулбады. Мына Granny Smith деген алма ошол Сибирде эң көп сатыла турган алма. Бир күндө мисалы үчүн 1000 тонна алма сатылчу болсо, шудан 800 тонна шудан сатылат. Новосибирскийден баштап туруп, Камчатка, Сахалинге чейин өтө жакшы алып жатат. Булар железе көп, темир көп да. Одан кийинки алманын сорту болсо, Jeramine деген алмасы, буну арабтар жакшы экспорт кылат. Мындан нары Өзбекстандан нары полный ушул алманы аябай жакшы көрүшөт, Jeramine алмасы. Анан кийинки алма мына московский алма, Scarlet Super. Москва астана Scarlet Super'ди аябай сүйүп жейт. Анан кийин бул холодильникке жатыш боюнча чемпион. Азыр салпай турган боло турган болсо, июлду көрдүм деп жата берет экен, холодильникте. Чемпион. Мына болсо, Манас районунун алмасы Галавал деген алма. Манас районунун ушундай алма отуш керек, анан жинжир болот. Бул алмалар бардыгы ушул эрте бышак алмалар болуп, мына эменин
Кара Бура менен Манаста ушулар уже августка жетпей, 10 күн жетпей бышып базарга чыгат. Ошондо Жамбыл менен тетиги эме Алмата, Салмакта бардыгын кетет. Ушулар алмалар. Анан bundan сырткары дагы ошол Манас району менен Кара Бура районуна Пинклейди деген алмабыз бар. Аны да айымызда коюптур. Кийгенде ошондо киргизип коём. Же группага жөнөтүп коём. Булар алмалар болду. Алмаларды дагы туугандар могу жогорудагы баягы деңиз деңгээлинен 1000 метр жогору отургуза турган алмаларды ылдый отургузуп алсаңыздар, алар эрте бышып калат да, мындай кармап туруп эле мындай катуу кыссаң жарылып берет. Аталасы чыгып кышка жакшы сактап менен кара бурый болуп бирдеме боло берет да. Ошон үчүн өзүнүн зонасына карап туруп алмактаныңыздар. Макулбу? Siz айтып кечиресиз. Бул сиз айтып аткан алма сорт ушу Талас районуна. Ооба, Талас району. Боюнча Талас областы боюнча. Талас району. Талас менен Бакаята. Талас Бакаята. Талас Бакаята зимний алма. Red Chief, Golden Delicious, Green Spin, Geramini, Scarlet Super. Şu 5 almanı sizler. Denizin Koçot'un kaç gün ağzı oldu? Koçot Bişkek'te. Bular pol karlik mi, karlik mi? Polu karlik. Biz karlik satmayız. Söylediğinde Bal Devlet firması karlik alıp gelse hiç kim almaydı ama aksası jetmeydi. Tol çoğun bakılgan. Polu karlikten nemesi sisteması bizden de darakka okşaş, özü de. Bırak boyla geçkeydi. Buton sisteması da okşaş. Bizde evde Mirgaz degen sadat da karlik, çeşitli karlik. Anan osol jakşuu je pol karlik jakşuu. Mirgaz'nınkiдағы pol karlik, Mirgaz'nınkiдағы karlik var da. Karlik. Бар да мынакта біздің көчөттөрүбүздө бар эле, бирок олордуку каяктыкы экенин билбейм. Биздики чисто Турцияда. Турциянын көчөттөрүндө государство турат. Государство Европа менен эме кылат дагы, баада мамиле кылат дагы. Ал жактагы көчөттөргө полностью кепилдик берди. Анан буларда сертификат болду, мындай. Сертификат качества. Вне зоны вирусной безопасности. Ал жерде бактериальный ожог жок, щитовка, харчак жок деген өзүнүн кагазы бар. Бул кийинчерээк ошол ооруларды өзүнө жугуза албайт деген нерсе да ошондо. Иммунитети барлары бар. Кийин алар жугузбайт. Алар жөнүндө да азырайт. Мындан кийин Гилес боюнча айтсам, Регина Кордия Зират 900 тартып коюлат. Булар именно мына 3 Гилес, Регина Кордия Зират 900 мына Таласка, Бакаята, Кара Бурага тагылат. Регина Кордия Зират 900. Биринчи үчөө ушулар. Регина Кордия Зират 900. Таласка өтө сонун болот. Ушул 3 Гилес ошону отурубуз керек. Булар ошондо Бишкектен болот, сиздердин немеңизге кайдан алсак болот ошондо? Бишкек Фучика элек. Ошо башка жерде да турмуш. Фучика жакта. Мына Регина, Мо Кордия, Мо Зират 900 алча. Отурубуз кылат. Жакшы болот. Сонун болот. Мына Кордия, Регина. Мына Светхат, анан кийин берки Скина бул ысык жактагы. Ысык, лейлек, ош эме, булар самоопыляющий сорттор. Булар ошол жакка сонун болот. Буларга чаңдаштыруучу коштойбу. Булар чаңдаштыруучу, бири-бирине мына чаңдаштыруучу. Зират 900гө Кордия, Кордияга Регина. Мына мисалы үчүн 100 Регина ала турган болсоңуз, 10 Кордия кошулат. Ошол бири-бирине апылдык болот. Обязательно аралаштырыш керек. Буларда пол карик. Сөзсүз апылдык керек. Мисалы үчүн мына отургусуп келип, Буларда пол карlik да. бирди кошосуз. 10да отургусуңузбу бирди, 10да отургусуңуз бирди. Регина 900 обязательно кош керек экен. Обязательно бири-бирине апылдение. Буларда четир көмкү. Булар Турцияныкы. Только Турция. Карlik бар. Турция, мисалы үчүн Турция, мына мисалы үчүн мына костюм. Бул мисалы үчүн германский костюм, мына Хофнерде. Мына Хофнерден разрешение алат да, Хофнер тиге берет да. Мыналардын баардыгы Приция, Рубиста, Магадор, Микадо бул Америка, Испания сорттор. Германия, Канада мисалы үчүн көбү. Только түрктөр ошону французчасын сатып алып жазып атат да.
разрешениесин алат, кадимкидей мисалы үчүн бир сотко прицияга мисалы үчүн 5-10 миллион доллар төлөйт да, алып туруп анан ошону жайылта берет да өзүндө. Картелевый сорт башка жакка импорт кылса без проблем кете берет. Мына приция, робиста, магадор, микадо булар эрте быша турган майский өрүктөр. Мына приция, майский өрүк, майда бышат. 5-майда ушул бышат. Кечиресиз аркы куспай, тарта тургандар да бар экен. Мына приция, робиста, магадор, микадо. Туугандар, силер мында эместер. Кыйналбайлы, азыр менин номериме 0550-20-00-07-ге чалып неме кылып койсоңуздар. Эсебиз мен ушуну немени, могу немени сизге таштап берем. Именно. Пакайдага өтүп турган нерселер жана Ошо пакеттер. Бар турган өрүк боюнча. Майский деп атпайсызбы, майда бышык бар да. Бул бизде жазда суык болуп атканда гүлдөйт да муну. Суык болуп атканда булар мисалы үчүн өзүн тартат. 15 күн эгерде суук боло турган болсо бул природа жылышына карап турган гүлдөп берет. Анан гүлдөгөн чакта гүлүн защищать этип калыш керек да. Анан бул эми дарак 3 метр кылып, үстүнө пленка жаап туруп, астына мисалы үчүн бир неменен баягы кичине суу май куюп туруп эле. Сен наоборот кеч бышатырган бар. Бар кеч бышатырган. Буну окутуш керек. Мына кеч бышат, мына халил. Мына эмеде өзү кургай берет, эме сабагында. Халил оглу. Мына ушул жакшы. Өзүнүн сабагына кургатса аябай каттуу эме. Аны өрүк. Ача Баткенский өрүктөй Баткенский өрүктөр сапсары болуп өзүнүн немесинде шагында эле кургап берет. Ошону Баткенский өрүк да ошол да. Бул жок, башка Түркия. Туркия өзү. Кеч болот да? Кеч болот ал. Өрүк боюнча Халил оглуну да эстеп койгула, ошол сиздерге жакшы. Анан шабдалы мына ушул немени шабдалыны дегире 3 отургузбайт экенсиңер да. Анан Кара Бурада менин бир неме Акай деген иним ошол азыр алма экпей эле ошол шабдалы экпеппин деп калды да. 6 гектар шабдалысын аракта 20 гектардай алмасын немесин берип атат да. Пайдасын. Мына Royal Glory, Glock Sweetlady, Extreme Club бардыгы болот. Ошону айтып, бизде тик да тиксек ошол үшүк алып кетпедиби? Күнү дегенде. Жок, үшүк. Башка түрү го дейм. Башка түрү, мыналар бардыгы болот. Биз ошону немеден алып келгенбиз, тоштон. Мунун карагыла, мына Royal Glory, Нектарин, анан Glock түктүүсү. Мурдагысынбы? Мына Glock Royal Glory, мына Sweetlady, жылкынын майында сапсары болот. Анан эң жакшы көргөн Астана менен Павлодар. Ушулар ошака кетет. Талап көп да ошака. Мына эң ходовой сорттор ушулар. Мына дүйнө жүзүндөгү биринчи пятеркадагы шабдалларды таап келдик да. Чтобы башка баягындай икир-чикир жок. Жалаң үчүн булар деле полукарлик, Булар деле полукарлик. Анан буларды туугандар, силер мындай немени буга отношение жасаганды билип эткенсиздер да, немеге шапталга. Өстүрүлөт, барсаң эле, мына шапталым дейт, өрүк болуп кетип дейт. Шапталымны деген туугандар, боюн, мо дегенде мына курсактан өткөрбөйсүң. Курсактан. Эң босун мынандай. Бир жылдык эле шактан түшүн берет бул. Аны жестко бутай бериш керек. Анчалык көп бутасаңыз, ошончолук бир жылдык бутактардан берет эле. Түшүндү. Силер ошону дарак кылып, өстүрүп аттым. тал кылып, жакында строй материал болойт. Андай мо элден өткөзбөйсүңөр. Көчөт келдиби? Мо тизени коюп туруп эле мына. Мына ушул жерде алып коюп. Алып салыш керек. Анан ошол жерде бутак чыгарат. Бутак чыгарганда эле 3 эле бутак коюп койгула болду. Ошол эмне скелет болот. Скелетке чыккандын бардыгын ала бериш керек. Наследующийге ала бересиң. Ошол немен туруп тизеден ылдый болот. Тизеден ылдый. Момдай болот, дагы түшүн берет, анан дагы алып коесуң, дагы түшүн берет. Хорошо? Анан алмурут ооруп атабы? Кандай болду? Капкара болду. Түшүп калды да. 5 жылдык, 10 жылдыктар бардыгы кура отуп туруп, эми ошолордун бардыгын алып туруп, эми баары адам болуп кетти. Тазалап, жерде деген железный купорос менен аябай дезинфекциялап, тазалап. Жердин өзүнбү? Жердин өзүн. Басып
одарып дезинфекциялап коюп туруп, анан күзүндөсү же болбосо жазындасы мына Маргарита Марилла, анан Вильямс деген 2 алмурут бар. Бул бактериальный ожог койбойт. Өзүнүн дарылары бар, фитоп 2 деген. Ошолорду чачып турсаңар деле болуп иштей берет. Мына. Слива кетипиз. Мына Вильямс. Биринчиси так, Маргарита Марилла. Экиле сорт, туруктуу. Туркиядагы бардык эмелердин алып таштап туруп, ушундай отургузду. Биздин регионго Мисалы үчүн Манас районунда бул августтун башында кылса, Бакаятада сентябрга жакын болсо, таласа болсо сентябрдын ортосунда өзү жылып бере берет да. Канчалык мында Баткенге отургуза турган болсо, Баткенде июндун башында эле пишип берет. Эртең шарда сата бересиң. Эки тең аябай чыдамдуу ооруга. Кайсы кезде бышат десиз байке? Шерде? Августтун этегинде пишип болот да шерде. Сак таза болобу? Эки тең ошол маалда бышат, а? Сак таза болобу? Ол сактаса, сонун сакталат. Эки тең сонун сакталат. Анан слива, Стенлей, Анджелина, Black Splendor, Black Amber деген слива. Мына слива таластын сливасынан экесе чоң. Биресе. Мисалы үчүн таластын сливасы 25 грамм болот, 30 грамм болсо, бул 60 грамм. 70-80 граммга чейин барат да. Анан кургашы берки биздин сливада эле. Эмеге киргизе турган болсо, сушилкага киргенде, мо тетиги биздин венгеркага караганда 5 саат мурда кургайт. Немеси жука экен. Кериси жука үчүн. Анан кийин кагы азыр 200 сомдон түшүрбөй сатылат. Каг. Силер кагыңарды сата албайсыңар. Бунун Стенлейдин кагын спрос аябай көп да. Сакталабы? Сакталат. Холодильникке беркинси сакталат. Анджелина. Бул сакталат. Апрелге чейин турат ушул Анджелина. Холодильникте мисалы үчүн күзүндө баа жок болду, холодильникке салып койдум, 1 айдан кийин 10 сомдон неме сата албай турган сливаны 1 айдан 30 сомдон сата бересиң. Буларды алгандан кийин көбөйөбү? Уруудан көбөйөт, мисалы үчүн оригинал көчөтү бирөөсү мисалы үчүн 130 кг бере турган болсо, улагандан кийин ошо 30 кг же 40 кг болот. Болду, башка окшоштуктан кийин немеси кичинерээк болот. Бираз. Немеси. Мына Анджелина. Бул апрелге чейин как алмадай тура берет. Мына эки сорты Black Splendor менен Black Amber, булар эки тең не баандай сливовый сок алганы, жем алганы, анан жегени свежий, сладкий сорттар эки. Биздин чоң айналаларды жесең кислый болот, булар наоборот сладкий сорттар. Black Amber, Black Splendor. Мына ушул эмени Стенлейге көңүл бөлсөңүздөр, ушул Бакаят району өзүңөрдүн немеңерди уже сливаларды эскирген сливалардын ордуна ушуну отургузсаңар. Тазалап. Булар деле ошо жанагыдай отурган тамырынан кете береби, кетпейби? Тамырдан кетпейт. Бул мисалы үчүн уланган жери ордунда тура берет. Только потом көчөт жасайт да. Мисалы үчүн эгерде буну $4 кымбаттай турган болсоңуз, подвой алып келип, тияктан биз подвойда ташыйбыз да. Минималда 1000 беребиз подвой. 1000 подвойду алып, анан моңдап прибой кылып жазсаңыз, бирок түшүмдүүлүгү сыра мына оригиналдан өтпөйт да. Жакшы эле болот, бирок оригинал болбойт сыра. Өзүнүн көчөтүн алып отургузганга эч нерсе чыкпайт. Биз мына аксылыктар ар деме кылып көрүштү да. 4 жылдан бери ташыйбыз да. Анан оригинал көчөттүн жанына алжага улап көрүштү, өзүнүн сливасын улап көрдү, тияк сыранын результатында эмес. Түшүмдөн эле билинип калат экен. Мына модан эрүүдү тептип таразага койсо, тигиден эрүүнү коюп таразага кое турган болсо, анан 200-500 грамм разница болот экен да. Бөлөк экен башка. Машина муну иштеп койгон да. Анан мунун кардары немистер. Суу кезинде 30 сомдон
Анан кийин куруп кезинде 200 сомдон 400 сомго чейин канча болсо тартып. Анан бунун несі жакшы, алманын мисалы үчүн биринчи ярым чыгар, экинчи чыгар, анан веритине бул чачагын, чачай болсо алман мышкандан кийин баягы мышык баласын тияк-тиякка ташыгандай эле ташып жүрө бересиң алманы. Бунда ындай эмес да. Буну суусу менен бир урсаң, урбасаң куруп катып туруп анан кийин сатып бересиң да. Логистикасы, бута болсо аябай жакшы да бул. Ичине өскөн бутактарды алып коесуң, анан кийин жировик деп коет. Эркек бутактарды алып коесуң, анан кийин лидер боло турган болсо, 3 же 2 болот, ошо 2 лидерди алып таштап туруп, анан буну перевод кылып коесуң. Болду 3 метрден өтөгөн. Териш табылмай да. Түшүндүрүгү укмуш. Тикенеге аз мынча. Эркек бизгилерден кийин тикен аз да, бар бирок аз да. Мындай жабайда эмес. Жана тамыр алып кетпеген жакшы экен. Тамыр албайт, ошонусу жакшы. Туура айттыңыз. Ошо тамыр алганда бирок мына ушуга алмашкыла, уже стендей келди. Танеге Чыкпайт. Танегиден чыкпайт. Подвойдон чыгат. Мына ушул стендейге анан кийин мына Анжелина дагы мына фурага бере турган жакшы. Мына кийин фура менен жүк жасап жүргөн болсо, бул сактоону үйрөнүш керек да. Сатуу эмес, сактоо. Ким сактаса ошол жакшы сатат да. Ошого өчүбүз керек да. Так, анан кийин Бадам Манас району. Манас району Фердоят, Ферегнес, Техас, non апрелде мебель отурулуш керек. Булар 10 апрелден кийин гүлдөйт. Сууктан коркпойт. Боло берет. Бизге болобу? Бизге болот. Бакаята болот. Буну бутаган кандай? Буну деле ошо кайнолдай. Жеңил болот бутасы. Ыжырап чыгат экен го эмесе? Мына Техас. Бизге барып такыр болбойбу баката? Отургузуп көрүлүп эле, болуп кетсе жакшы болот. Бирок адамдар биз тиктик да байке өйдөлө өсүп кеткен 3 метрдей бар да. Ошону кандай кырып таштасам өлүп калбайбы? Өлөт. Немеден эле баягындай. Кетип барып туруп анан кийин распределение болот го. Ошол жеринен эле мындай кылып туруп колдой кылып кырып койсоң, анан мылдый түшөт. Түшөт да. Non апрель. Буга ысык керек да, фернор жаңгак. Бул ысык керек буга дагы. Ахмади бул дагы мынау немелер ысык жактардыкы жалган. Жаңгак болобу бизде? Эми туугандар кыскача ушул эми. Анда чогулуп, момда отуруп жакшы бир чогулуп кылсак жакшы болот эле качандан бери ушу бакаяталыктар менен көп болуп чогулуп элекпиз. Анан мына ушул бак отургузуу немесин семинарларын азыркы кийинки 2024-жылкысын күзгүгө жылдыра турган болдук. Күздө келип, бакка кирип, ошол жерде кенен кесип туруп сүйлөшүп бардыгыбыз. Мындай деп ошол жерде 40 деп эмеден өзүнө бабанын өзүнөн уруксат берип 40 деп көрсөтүп деген. Ошондой иш-чараларды өткөрөлү деп, ошо күзгүгө жылдырсакпы деген ой келди. Көп суранып, күзгүгө жылдырбайсыздар эле. Көп суранса ошондо болду күзгүгө. Баардык ишиктер өтүп кеткенден кийин күздө ошол где-то бир августтун башына суранып көрөбүз, тууралап турабыз, ошого аракет кылабыз. Февралда өтүш керек эле. Суроо берсек болобу? Эми 84-те жерде өздөштүрүп сизге былтыр эле кайрылганда саздак жер болчу, анан астында чопо бар да, чопосун колмо менен чыгардым, кайра өрөк топурак салдым, жер 10 жылдан бери өздөштүрүлүп атат. Будай ексем, будай болду, бери болду да жакшы эле. Анан ошол жерге ушул сиздин көчөтүңүздү алып, 100 көчөт алып тиксеме деген. Менин жеке оюм эгерде тетигине эмеге берип көрөлү. Анализге 80 соттук жерге мисалы үчүн азыр сиздикиндей почваны издегендер толтурат. Мына голубика деген бар да. Сиз бак, мен алмага кылбай же малина кылбай же голубика жасап койсоңуз, голубиканын 1 килограмм 1000 сом. Ошол жагында көрүп. Казыр барып көрүп бере аласызбы? Шелочный. Мен көргөнүм түшүнбөйм. Анализ керек. Шелочный почва болдукса эле ошол жерге голубика отурулуш керек. Анан кийин түү сиз болсо канча мисалы үчүн эме кылсаңыз да, баксаңыз дагы барып туруп түү баягы сиз сууга келгенде курап кала берет да.
Оорагерчилик. Голубика именно ошону жакшы көрөт. Голубика деген. Голубика деген каракатка окшош, бирок аябай кымбат ягер. Голубика 1000 сом 1 кило. Ошону отуруп салса жакшы. Голубика Польшадан келет, ол көчөт. Şu tapta жок, бирок заказ менен келет. Голубика бизде шелочный неме сиздикинде почва аз да. Ошого отургузбайт да. Жанагы көлдүн топурагы деп эле. Көлдүн топурагын алып келди. Бизде как раз өзүбүздүн авдойдо бир мысыр тазаланган да. Ошонун нересинен топурагынан Uma машина бар болуп, жана канастан. Сиз былтыр айтканыңыздан ошол менен табабыз. Спирулин бар да. Денесин экскаватордон каспы кайрып топуракты салыш керек дегенден 20 камаз топурак кышымен таштап болуп жүрөт. Көрдөсөңүз, бана көрүп деле берерим, бирок анализин чыгарсаңыз мен так айтмакмын да. Сразу эле сизге топурагын берип берсем Что болот, не болот. Ала кетсеңиз жакшы. Каластан чыгып анализдечи. Ака бердим, нечегин бердим. Анан билбейм, аларга канча деген таза иштейт билбейм. Анан буяк мен булар менен 2 жылдан бери группада бармын да. Анан сиздер баягы сопровождать этпейсиздер. Бирок бана саз болсо болбойт. Биз саз жерлерде бизде дагы немеде өзгөндө ошондой жерлер бар. Биздин байкелерибиз баада сыз чийип кетет. Кушак деген жер бар. Компровод көлдү урат да. Ошол жакка биз эч нерсе отургуза албайбыз. Только азыр биз дагы ойлонуп калдык, ошол жерде 30-40 гектарда жер бар. Биз ошол жерде голубика, калина же клюква отургузайбыз деп атабыз. Эң кымбат ягодалар. Биз анан гидроземдин немесине ишениңиз, бардык эле жерде бизде эле лаборатория ошол эле немелерди коюп. Анда мен гидроземге кечеге апарып бердим. Результатын мага берип, анан мен карап туруп айтам. Шелочник эне давай ошол голубикадан отургузабыз дейбиз. Алар 30 сантиметрле топуракты, алардын немеси боюнча 30 сантиметр топуракты алган дейм. Ошол 30 сантиметрден албардагы 5 жерден эме алдындагы албаштырып пакетке алып бердим. Кагаз өстөрүнөн эмесинче кагаз барып келип, кагаз барып келип. Анан билбейм, 30 сантиметрден ылдый кетти да эме. Составда стабыз жара. Эме сазды алар текшере албайт. Действительно, аны суу анализин беришиңиз керек анча. Немени каза бересиз, суу чыгат го. Ошодан банка. Суу 2 метрден. 2 метрден чыккан сууну банкага салып, алып келип берсеңиз, ошондо булар айтышы мүмкүн. Анан кийин суу деген, мисалы көчүндө көтөрүлөт. Биз билбейбиз, жазда көтөрүлөт. Жазда. Жайында көтөрүлөт. Кайра түшөт. Ошо мен бак ол жерге отургузбай эле коюм. Курат болмос, жөнүндө. Оорагерчиликте. Жөн ошол Менин тескеринчи ягодан. Таштагак жер бизде бир кумбарлашкан. Ошол жерге мен атайын келдим да, сиз угайын депчи. Ошол жерге ушу бак сиздин айтып аткан бактар таштагак мындагы жерге боло берет. Эми сиздики оңой, жеңил да сиздики. Мына сиз алышыңыз керек, бирге бир. Топуракты оодарып чыгарып, түйүнү бир чыгарып, жана ташты чоң таш болсо терип чыгып, майда ташты ээлеп, баа жерде мындай рассыпчатый эме жасашыңыз керек, топурак. Ошол топуракка 1 к 1 биогумус аралаштырып туруп, ошону кайра ордуна салышыңыз керек. Болду, сиз 10 жылга ошол өзүңүз алма отургузасыз, сливабы, алчабы азыктандырып коесуз да. Болду, кетти. Сонун результат боло берет. Сөз гумус болуш керек. Сөз гумус боло берет. 40-та билесизби канча миллиондогон бир эмесинде граммында нематеттер бар. Тамырда ошолор ортотот да. Мына огороддо карасаңыз, бирөөнүн малы кирип кеткенде да алмалар сразу айнайт. Көчөт демеден Бишкектен барып алышыбыз керек да. Ооба, Бишкектен барып алыш керек. Бул жак холодильник маселе болуп атат. Холодильник. Бирөө анан ответственный бирөө маселе болуп атат. Мына Баткендиктерден бирөө чыкты, сакалчан бала экен. Абдулла экен, мына бир машина немени алып келип салып бердиңиз, полный тыйынына чейин эсептеп берем да, ошол сатып, менин күнгө счетко салып берип атат да. Ошондой ответственный бирөө керек болуп атат да, бу жерде андай жок болуп атат. Мына эмеден суранып атам, медеттен. Жерде медет деген баа ККМ нем бар, онан. Сасак жерде болбойт да. Көчөттөн багалар арасында 2 жана тегинде сөзүм да. 4 доллар. Мын жерде болбойт да. О, сас жерде болбойт. Сиздики 2 жана тең сөзүм да. Баары тең бирдей. Сиздики суу, а булардыкы саз болуп атат.
Сууга эч нерсе албайт. Кырдын урбай. Нум урбайт. Бул жерде именно баягы соль, фоль, мындайлар ошолор анан кийин таасир берет да, тамыр ошолор кылгат. А сиздики таза суу кете берет. Маселе жок. Берет. Бардыгы $4 бар. Бардыгы $4, анан анжир, хурма алар, жаңгак. Ушулар. Жаңгак 5, анан булар $6. Калгандары бардыгы $4. Телефон 550 Аягым 17. 0550 20 0007. Ошого чалсак жанагы жөнөтүп коесузбу? Сизде ошо бакаяттар боюнча группа Номер район боюнча Бакаята бакмандар бар да. Бакаята бакмандар. Жанагы Көчөттөрдү именно бакаяттарга керектүү. Силер эме койсоңуздар бар. Бакаята бакмандарына эме койсоңуздар мени кошуп койду эле. Бакаята деп эле жазып койсоңуздар мен ссылканы таштай баштайм. 52 кайсы көчө ме? Учка 52 баягы Аскаташ деген бир эстелик турат болсо, чоң Монолит жактабы? Монолитке бурулган. Монолитке жетпей, баягы Газпром эмесинен кеңсесинен өткөн эле неме. Ошондо аэропортко баратканда солго кайсырсың. Солго. Солго. Ошол базарга кирген жок болот. Ага, жетпей. Ага жетпей. Газпромға беттар дыйқандар. Көтөгүлбү? Дыйқандан өтіп баранан Газпром Дыйқандан өтүп туруп анан кийин Монолитке кайнап тұрдың да? Марасилдикке. Ошол. Малина болобу жанагы бизден айтып аткан топурак? Малина да болбойт го дейм. Өлүп калат экен малина. Сас жерге. Эме эксперимент кылып туруп ар демеден отургузуп көрүп сиз. Эксперимент кылып. Алма, шапталы, малина, изомалина, кайсысы андай результат берет. А бирок сиз азыр сразу эле ушул сизге киреше бере турган ошол эмени голубиканы өтүп алсаңыз бул жакшы. Голубика канчадан? Голубиканы 250-дөн тең голубика. 250 сом барган эле. 250. Обычный жерге голубика болбойбу. Шелочный. Интернеттен көрсөтүп жанагы арчанын бутактарын майдалаш керек экен, чирктерин, жалбырактарын, атайын ошонун күйүнө таш керек экен. О, шелочный тиле. Не калыш керек. Шелочный жакшы. Күнүндө отуруш керек. Самын суу куюп берсең, шелоч. Онда. А сизге даяр. Отурсаңыз. Голубика. Голубика зыйкалга пайдалуу. Элдердин баардыгы 150 сомдон малина сатып атса, 1000 сомдон голубика сатып коет. Майке. Кызбытың бар? Збытын өзү Түшүндүрүп алып, дарый болай жегилет. Голубиканы алуучулар ким? Голубиканы Кыргызстанда көп оценивать этилбейт го. эң көп жеген бул голубиканы эң жок баягы эле немистер экен. Экспорт кылат да ошондо туура. Польшаныкы, орустардыкы, ошол эмелер немистер ташып жеткен. Битке голубкамге кан топурагың Германияга? Жок, бияктан эле өзүбүзгүлөргө сатат. Мына немени биринчи борсулдап, тетиги крыжовник чыкканда 1000 сом болуп чыкты. Анан көбөйүп элдер борсулдак жакшы экенинен көбөйүп азыр 250 сом болуп калды борсулдак. Сизди көрүп 30 сом. Дети неме кабар неменин Карабуранын ар жагында дагы ошондо Чолпонбайда ошондо жерлери бар. Сас. Суусу чыгып турган. Ошолордан сизден көчөт алып келип. Сизде командир болуп келесиз. Жакшы. Эми туугандар, капа болбоңуздар, болушунча айттык. Тагындан жок, анан кимге көчөт керек болсо номерди жазып алыңыздар. Бишкекке барганда кабарлашайлы. Көчөт боюнча бир суроо коеюн. Көчөттөрүңүздө гарантия барбы, мисалы, допустим? Гарантия аламыз, высокоростной болуп береби? Көчөттөр биздики только полукарник. Высокоростный отургузбайбыз. Алып келбейбиз, биздики полукарник, анан көктөшүн анан кийин сортуна гарантия. Мына мисалы үчүн көктөдү жакшына иштеп атат. Анан кийин баягы өзүңөр мисалы үчүн сугарбай, антип кургатып алсаңар тарымайт. Просто мындай случай болгондо байке мурда. Көчөдөн алчыкта мурдачы эми. Опыт жок кез. Анан сурага фото берет, сүрөт турат, көрөсүң, ушул кени алып барып тиктик. Дегенде 100төн ашып башка эме тикемиз, алмурунчу. Ооба, башка чыкты. Биз аны высокоростный классический экен деп тиктик да. Азыр полукарлик экен ошончу. Анан бышканда эми
түшүмүн алар малына келгенде бүттүгүн сорту арагандай эле сатып аткан малдай бир өзүңө неудобно болосуң анан каалаган бааңды айта албайт экенсиң, ошондой болуп калбайт а? Жок, болбойт. Бизге бир сорт чыгат. Анан сапаттуу. Азыр мисалы үчүн көчөт сатып аткандардын жанына барып эле мисалы үчүн сиздин аялыңыздын аты Айгүл болсо, Айгүл деген алма бар болсо, ойлонуп бир алманы көтөрүп чыгат. Мына Айгүл экен деп. Ошондой. Биогумус 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 азыр туугандар мына жаз кезде кимде кыз болсо, кимде кыз бар, бирок баягы биогумус салганын возможности жок боло турган болсо айткыла 100 килограммдан жогору 20 000 сомдук демеге 3 айга рассрочка берип атабыз. Сентябрга берсеңиздер деп болот. Мына азыр 40 турат, 10 тонна, 20, 30, 50, балким 100 тонна турат. Карап көрүп туруп алып бар. 200 килограмм, 300, 500, 1 тонна алып атышат. Мына биздин немелер. Башка кыштакта өзбектер көп. Малды аябай багат. Биз баягы малды жайлоого жайып атабыз, мантып атабыз дейбиз. Аларыбызда кичкене жерде, 5 соток жерде, ошол жерде 10-20 баягындай швец уй багат. Анан баягына кирсең стерильный таптаса да, таптаса. Баягыбызда халат кийип, аял ормон салып, баягынын ар бир немесин жууп, бөлмесин жууп, баягы эме салып, баягы сүт баардык бир жерге топтолуп. Анан ошол жерден сатып атышат да. Үйдө эле отуруп, ар бир швец уй күнүнө 1000 сомдон киреше көрүп. 10 уйдан 10 000 сом таза киреше көрүп. А биз болсо 60 уйубуздан күнүгө 6 000 сом зыян тартып отурабыз. Туурабы? Башкача экен да мындай. Биогумустун килосу канча? Биогумусту азыр эң көп мындай алгандарга ээлебей туруп 15 тен. Бир элегенден кийин 20 сом, эки элегенде 25 сомго чыгат. Эки элегенде жакшы. Кыргы менен. Кыгы менен? Жок, биогумус бу, уруктук. Бир коробкасы 2000 сом, 10 кило. Ошол мен чергин айтып атам. Черги? 200 сом. 200 сом. 200 сом. Бир эмеси 200 сом. Калифорнияныкы чистый. Бир жашы 200 сом ошондо? Келеби? Качан келет ошону эме кылып? Кара бурага эртеге немеге, Бакаятага немеге Тетиге Самат иним, Наматбек Самат деген иним бар, ошого берип берейин. Же бияктан бирөөңөр болсо берип берем. 100 коробка жасаңар 100, 200 десе 200 берип берем. 2000 сом. Жазып килограмм керек. Канча килограмм болот коробканын ичинде? 10 килограмм. 20 сом болот. 10. Бул өнүмүнөн алышта Бар сулушу менен алыш керек. кызы менен алыш. Кызы менен алыш. Биздин да кылабыз. Немени алабыз дагы мына ящикке 40тан толтуруп туруп, анан баягы бурттун үстүнө коебуз. Анан баягы бурттун үстүндө 15 күн турат. 15 күн турганда мына жаңгазыкка сөл жандар толуп кирип алышат. Үстүнө обязательно кичине баягындай мындай ишин бир нерсе коюп коебуз, приманка. Ошого жытын эле толтура чыгышат дагы, анан баягыны алып туруп, коробка, кагаз коробкага одагып туруп, анан кийин дагы 15 күнгө коюп коебуз, минимум. Баягы жерде аябай балалайт булар 15 күнүн ичинде. Жанагындан жаңы коробкага которуп туруп, анан кийин беребиз да. Мына жерден эле алып эле мына черги болсо, эме менен эле сайып туруп эле лопатка менен сайып салбайбыз. Сала турган болсок, бул келгенден кийин силердин кызыңарга адаптация болушу өтө кыйын. Адаптация боло албайт. Мунун бардыгы өлөт, канча сөлжан болсо. Мына ошол өлүп барайтканда, эгерде баягынын ичинде личинкасы болсо ошону таштап кетсе, анан ошол көбөйөт. 7-8 айда көбөйөт да. Мына формировка болгон, болду, текши иштеп кете берет да бул. Сразу вылупляция этет. Личинкалар болду, иштеп кете берет. Кырк өзү эме болбой, обработка болбой, 1-2 жылдан кийин өзүн эле иштетип коёсуз го. Кодон бойло. 50 килограмм перегной деп коет, 40 перегной. 2 килограмм биогумустун күчүн бере алат. Түшүнүңөрбү? 2 килограмм биогумустун күчүн бере алат. Силер барып азыр талага сепкен 40, сиз айткандай 2 жылдан кийин анан натыйжасын берет. Быйыл септиңиз, келирге анан кийин натыйжасын берет. Бирок ага чейин аны сиздин натыйжаңызды 40-тыкы. Уже оток чөптөр алып коет да. Бесполезно да, жөн эле мусорду алып барып кайра орегетчилик да. Расход, акча расход кыла бересиз. Ошону эле мисалы үчүн 1 тонна кык болсо, ошого 1 коробка сөлжан салып койсоңуз, 600 килограмм биогумус чыгат. 600 килограмм менен 10 соток жерде лоя болобу, алма болобу, помидор болобу,
капуста болобу, тайрес болобу, бардыгын сонун иштете берет. Жетет ошол азык 600 килограмм. 10 сотке. Ошон үчүн азыр кимде 40 болсо, ширина 2 метра, высота 50 сантиметров кылып туруп узун кылып таштай берди. Формировка кылып, анын үстүнө малдан ашкан чөп барбы? Ошону үйгүлө. Же болбосо жаңы эле прести бузуп туруп эле, ошонун үстүнө жаап туруп эле, анан кийин баягы катуу шлангалар бар. Катуу шлангалар. Ошодон алгыла да, анан кийин баягы деген майда тешиги бар. Ошондой. Бир магистраль кылып туруп эле, ошого улап туруп, бул жерден улап барла. Күнүгө муну антып шалпылдатып суу чачыштын кереги жок. Краникти ачып коесуң, саатты карап коесуң, 1 саат коесуң, болду. Эрте менен 1 саат коесуң, болду. Эрте менен намазга турганда бурчатып кой. Байрам эмне? Намаз окуп жүрүп, чакай бүткөндөн өчүрүп. Кечке мал дагы жумуштан келгенден коппой, болду. Антып күнүгө чачыштын кереги жок. Бир күндө даже бир жолу сугарып койсоң жетет, мындай жетет. 2 саатка суу коюп койсоң. Мінезі жақсы, 100 тонна 40-тан 60 тонна биогумус қалады. 60 тонна биогумус 1 миллион 200 мың. 1 миллион 200 мың дейді сен. Так, 12 гектар фасольден да ала албайсың. Биогумус баққаны өткілесіздер. Сөлжан баққаны өтіп, Сөлжандың гумусын да сатқыла, Сөлжанның өзін да сатқыла. Анан не? Өзің орда пайдаланма. Результат көрсөтсөңөр элдин барды, деп туруп акырын өтүп кетет. Фасоль айдаган токтотуп туруп бакпай өтүш керек. 1 гектар фасольго мисалы үчүн вложениялар жөнүнө 100 000 сом болуп туруп, спокойно кетип калат да 100 000 сом. Эгерде силер ошол 100 000 сомду көбөйтүрүп 300 000 сом жазып таап туруп, бир эле жолу кайналып отургусуп алсаңыздар, 1 гектар качан кетет? Алма 1200 кетет, кайналуу 660 кетет. $2,500 көчөт керек да. Кайналып. Стендик. Бир отургусуп аласыңар, бул стендик болуп калат да. Кийинки жылы түшүнгө кирет. Одан кийин көбөйүп берет. Уже 7-8 жылдары ар бир түбү 50 килограммдан жогору берип калат. Стендик. 10 сомдон эле сатсаңар, ар бир дараңар силерге эмне 500 сом акча берип турат. 660га көбөйтүп болду. Канча акча болуп турат силерге? 1 гектар канча дедиңиз? 660. Bunun razmeri çok kilo be. 3'e 5. Alma, almurut, bir alma 2'e 4 dikilir, polikarbitler. Kalanları polnüstü 3'e 5. Var mı? 3'e 5. O sonra ne istep var bizde? Daha içindeki savak oldu. Ne? Rahmat. Ana, bir dua kılarsa mı? Bir de Muhammed. Kimden olursa onu atkarına Çok rahmat.